Запись. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Мен сиздерди ушу бүгүнкү биздин онлайн сабагыбызда көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Менин атым Бурул, фамилиям Алымкулова. Мен компаниянын 7 жылдыздуу өнөктөшүмүн жана шаардык деңгээлдеги лектормун. Бүгүнкү сабактын алып баруу убактысы мага буйруптур. Мен аны үчүн өтө кубанычтамын. Жана эң алгач убактыңыздарды бөлүп, өзүңүздөрдүн өнүгүүңүздөр үчүн ушул жолугушууга келип, катышып, дагы бир жакшы сөздөрдү угуп, жакшы маанайда кетебиз деп келгениңиздерге мен абдан ыраазычылык билдирем. Анткени ийгиликке жеткен адамдын эң чоң өзгөчөлүгү алар дайыма үйрөнүүдөн жана өнүгүүдөн чарчашпайт. Ар дайым окуунун, билимдин үстүндө жүрүшөт. Мен дагы бир кезде ушул компанияга чоң суроолор, күмөндөр жана үмүттөр менен келгем. Бирок ушул жолдо билим алып, мыкты лидерлер менен иштеп, өзүмдү өзгөртүп, бүгүн сиздердин алдыңыздарда алып баруучу катары кызмат кылып турганыма сыймыктанам. Ошондуктан бүгүнкү тема ар бирибиз үчүн абдан жакын деп ойлойм. Бүгүн биз эмне үчүн мен тяньшидемин деген теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Бул суроонун жообу ар бир адамда ар башка болушу мүмкүн. Кимдир бирөө ден соолук үчүн келген, кимдир бирөө үй бүлөсүнүн келечеги үчүн келген, дагы бирөө кыялдарын ишке ашыруу үчүн келген. Бирок бир нерсе баарыбызды бириктирет. Бул өзгөрүүгө болгон ишеним. Бүгүнкү спикерлерибиз дагы ушул теманын үстүндө өзүнүн жүрөктөн чыккан жеке тажрыйбаларын жана эмне үчүн ушул күнгө чейин Тяньшиде бирге келе жатканын айтып, сиздер менен ой бөлүшмөкчү. Анда убакытты текке кетирбей, мен ушул жолугушууга сиздердин алдыңыздарга биринчи спикерибизди чакырып алсам. Ал өтө ийгиликтүү лидер десек болот. Өз ишине өтө так, өтө өжөр, күчтүү, жигердүү лидер айым. Көптөгөн мотивациялык программалардын жеңүүчүсү, 2 жолку автобонустун ээси, компаниянын 8 жылдыздуу өнөктөшү, күмүш арстан ардактуу наамдын ээси Медина Шатманалиеваны чакырып алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн сиздер менен көгүлтүр экрандан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Шатманалиева Медина, кесибим мугалим.
Бул кесип менен 11 жыл бала бакчада тарбиячы болуп эмгектендим. Өз кесибимди жакшы көргөндөн 11 жылдын кантип өткөнүн да билбей калдым. Качан балдарым чоңоюп, окуйм, окууларга чоң окууларга тапшырам дегенде карасам айлыгымдын аздыгынан кантип окутам деген ой башталды. Мына ошол мезгилде Ош базарга чыгып, кожаный куртка саттым, павильондорду иштеттим. Бирок базардын суугуна тоңуп, ысыгына күйүп, аз эле убакыттын ичинде ден соолугум ооруп, ошол мезгилде ден соолугум ооруп турган мезгилде ушул Чяньши компаниясына жолугуп, азык заттарды ичип абдан жакшы жыйынтык алдык. Балам да ошол мезгилде бронхит менен ооруп, бронхиттен да абдан сонун жакшы жыйынтыктарды алдык. Мага маркетинг планды көрсөткөндө, мага маркетинг план абдан жакты. Эмне үчүн дегенде, дүйнө жүзүн кыдырсаң болот. Үстүңүздө эч кандай начальнигиңиз жок. Каалаган убагыңызда келип, каалаган убагыңызда кетсеңиз болот. Ийкемдүү график, инсандык өзүш бар дегенде аябай мага жакты да. Анткени мен бала кезимден ушу саякатка чыксам деп кантип чыгам, эмне кылып чыгарымды билбечимин да. Ушул саякатты эңсеп, самолет, вертолет учса кичинекей кезде кол булгалап ала кет деп ар дайым артынан ээрчип калчумун да. Анан дагы бир максатым ушул кичинекей кезимден ушу врач болсом деп мектепте окуп жүргөндө санитарка болуп эле ак халатты кийип эле, башыма ак чепчикти кийип эле ушинтип эле балдарды текшерип, тазалыктарын текшерип эле жүрчүмүн да. Мына ошол Чяньшиге келгенде эгерде мынакей кааласаң врач болсоң болот, канча адамдарга сооп иш кылып, канча мүмкүнчүлүк аласың дегени менин бала кезимдеги кыялымды ойготуп, кыялымда ушул кыялымдагы эмени орундата алсам болот турбайбы, саякатка чыга алат экенмин, врач боло алат экенмин деген максат мага пайда болду да. Мына ошондон баштап иштеп баштадым. Иштеп кандай болсун, ар бир иштин өзү кыйынчылыгы болот, бирок ал кыйынчылыкты кичинекей кадам чоң ийгиликти жаратат дегендей ошо кадамдарды кылып атып ийгиликтер жаралды. Бирок келгенде эле жумушка келгенде региондорго чыгыш керек болду. Жаңы ошо региондорду ачыш керек, команда куруш үчүн ошол ар бир Кыргызстандагы болгон регионго чыгыш үчүн жолдошум каршы болду. Бирок ага карабастан жолдошума айтып түшүндүрдүм да. Эмне үчүн дегенде, мен билгенди ал билбейт деп мен ошо сабактан айтканда түшүнгөм да. Сен ушул Чяньшиде угуп аткан маалыматтарыңды жолдошуң билбейт. Бирок азыркы учурда сен ушу келечегиңди көрүп атасың, эртеңки күнү балдарыңды үйлөйсүң, кызыңды турмушка бересиң. Бул сенин келечегиң, сенин каалоо максатың орундалат деген сөздү ошол сабак учурунда лектордун айтканын аябай эстедим да. Жок, мен муну кылышым керек деп ар бир кадамымды кылып атып ийгиликтер жаралды. Бул ар бир ийгиликтин аркасында чоң эмне деп коет, тоскоолдуктар турат. Бир жолу Кара Балтада үй кружогун өткөрүп атып, кечки саат 4кө чакырат. Анткени элдердин чогулган учуру 4 болду да, ошо 4кө чакырып айтып антип келгичекти жолдо келатып саат 8ден өтүп 9, 10го жакын келаттым да, жолдо келатып. Биздин могу Садыгалиевадан кирип келатканда аябай үттер үрүп, жалгыз өзүм ошондо качан ийгилик жаралат деп өзүм кейиген күндөр болгон да. Бирок ошол күндөр өтүп, Кудайым берет экен, ар бир кылган ишиңе ийгиликтер бат эле жаралды. Ушул мотивацион ар бир компанияда өзүнүн мотивационный программалары бар. Бир жылда 4 жолу алсаң болот депчи. Ошол ийгилик, ошондой тоскоолдуктар, ошондой кыйынчылыктар ийгиликти жаратты. Менин өжөрлүгүм алып келди. Менин характеримдин баштаган ишимдин аягына чейин чыгарам деген чечимимди алып келди. Ошентип атып, ушул бир жылда 4 жолу тур путевкалардын ээси болуп баштадым. Бул мен үчүн аябай чоң бакыт болду. Дагы бир максатым бар эле. Мен атам эрте кайтыш болгон, мен 8 жашымда. Ошол өзүм аябай айтчумун да, атамдын атын дүйнө жүзүнө чыгарам. Билбейм, кантип чыгарарымды деле билчү эмесмин. Ушинтчүмүн да, өзүмдүн ичимде атамдын атын дүйнө жүзүнө чыгарам. Атам эрте кайтыш болду, биздин жакшылыгыбызды көрбөй кетти деп өзүмдүн ичимде бушайман болчумун да. Мына ошондо менин атым азыркы күндө ушул 17 жолу мотивационный программанын жеңүүчүсү болдум. 17 жолу ошо дүйнө жүзүнө Кыргызстан эмес, мына онлайн аркылуу азыркы күндө карап көрсөңүздөр, онлайн аркылуу канча мамлекетке атыңдын аты чыгып атат, өзүңдүн атың чыгып атат. Ошондуктан
бул канча бир ар бир адамдын кыял максаты болушу мүмкүн да. Атаңдын атын чыгарыш, билбейм, менин максатым ушундай болгон да. Ошон үчүн Чаншиге Кудайга шүгүр, ыраазычылык билдирем. Андан тышкары мага дагы бир сыймык болду. Ошол Евразия деп коет да. Ошол 5 мамлекеттин ичинде ушундай мотивационный программа коюлду. Ошо 5 мамлекеттин ичинен биздин ошонун ичине 5 мамлекеттин ичине ошол мотивационный программанын жеңүүчүсү болуп чыктым да. Ошондо Кыргызстандан 3 адам чыкты. Ошонун бирөөсү мен болдум. Ошондо $3000 сыйлык белек алдым да. Ошондо элестетип көрсөңүздөр, бир эле Кыргызстан эмес, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, мына ушу 5 мамлекеттин ичине кирип, ошолордун ичинде өзүмдүн атым чыгып, $3000 алганда аябай сыймыктангам да. Ошондуктан эгерде бир адам кылса, экинчи адам сөзсүз түрдө кыла алат деп сиздерге ишендирип кете алам. Эгерде жөнөкөй адам, мугалим, андай аябай өзгөчөлүк деле эч нерсе жок да. Ошондуктан ар бир адам бул ишти кыла алат деп эсептейм да. Анткени бул Чаншиге эмне үчүн келгенбиз? Мага ушул эмне үчүн келдим деген суроого мага ушул гибкий графиги, кошумча доход кылсаңыздар болот. Эгерде ким мамлекеттик жумушта иштеп атса, начальнигиң жок, канча айлык алсаң ошол өзүңүздүн колуңузда дегени. Бир жылда 4 жолу мотивационный программанын айлыгыңыздарды көтөрсөңүздөр болот. Инсандык өсүш дегенде мага аябай жаккан да. Эмне үчүн дегенде, мен аябай сүйлөбөгөн, унчукпаган, элдер менен көп мамиле кура албаган, мындай сүйлөшсөм да ооба жок деп жооп берген адам болчумун. Азыркы күндө мен тиги туугандарым, кайын журттарым тамашалап күлүп калышат. Мединанын характери аябай өзгөрдү депчи. Эмне үчүн дегенде, кандай гана адам болбосун, бардыгы менен сүйлөшүп кете алам, бардыгы менен тил табышып кете алам да. Ошондуктан ошол мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын берген ушу биздин Чанши компаниясы болду. Анан сиздерге дагы биздин сөзсүз түрдө Чаншиде эмне кылыш керекпиз? Окушубуз керек. Окубасак биздин бул жаңы илим, жаңы кесип, жаңы билим дегенде окумайынча ийгиликти жарата албайбыз. Ошондуктан окуу жана окуу. Могу жерде бүгүн группага кирсем, сонун сөз жазып коюптур. Бир жакшы кыйын кыз, лидер кыз Алыкул Осмоновдун сөзү экен. Окуу менен өнөр адамды бийиктикке жеткирет деп. Окубасак каякта бийиктикке жете алабыз? Илим жанагы билими күчтүү миңди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат дегендей, канчалык билимибиз көп болсо, илимибиз көп болсо, ошончолук ийгиликти жарата алабыз да. Ошондуктан окушубуз керек. Андан кийинкиси, экинчиси биздин дисциплина деп коет. Бул биздин тартип деп коебуз го. Ошол биздин тартибибиз, тартипке так болушубуз керек да. Эгерде койгон чечимибизге чекит койбосок, бүгүн күн сууду, эшикке чыкпайм, кар жаады, күйөөм урушуп атат деген шылтоолор аябай көп да. Ошол сөздөрдү укпастан, анткени биздин дисциплинабыз, биздин өзүбүздүн планыбыз болгондуктан сөзсүз түрдө аларды карабай, бир да тоскоолдуктарды карабай алдын көздөй умтулушубуз керек. Бул биздин биринчидеги биздин ушул тартибибиз, дисциплинабыз. Өзүңүздөргө дисциплина коюп алсаңыздар болот. Анткени мен ошол дисциплина менен иштеп баштагам да. Бир дагы жолу ушул мотивационный программаны калтырбайм деп өзүмө сөз бергем. Ошондон баштап мен ишим жүрүп баштаган. Андан кийинкиси карап көрсөңүздөр, бул бизнес аябай жөнөкөй бизнес да. Ушунчалык жөнөкөй бизнес. Бир адам келсе, ошол адамдын характерине жараша, ар кандай адамдар келет да. Бирөөнүн характери башка, бирөөнүн дагы башкача эмеси бар. Макташ керек, бирөөгө жай сүйлөш керек, бирөөгө катуу сүйлөш керек. Ар бир адамдын характерине жараша сиз өзгөрөсүз да. Ал адамды өзгөртө албайбыз. Биз өзгөрөбүз да. Мен өзгөрөм, сиз өзгөрөсүз. Ошондуктан кандай инсандык өсүш. Ушул Чанши компаниясы ушундай мүмкүнчүлүктү бергендерине мен Кудайга ыраазычылык билдирем. Анткени өзүм кандай өзгөрүп келгенде кандай элем, азыр кандай болдум да. Ошондуктан сиздерге дагы ушундай өсүштү, инсандык өсүштү аябай сиздерге да каалап кетем. Дагы өзүңүздөргө чечим кабыл алыңыздар деп атпаймынбы? Бүгүнкү чечимиңиздер эртеңки сиздин келечегиңиздер.
Бүгүнкү эмгек эртеңки ийгилик дейт. Жана жашыңда кылсаң мээнетти, карыганда көрөсүң дөөлөттү дегендей азыртадан иштеп, ушу келечегибизди ойлоп, балдарыбыздын келечегибизди курсак азыртадан. Кудайым буюрса командаңыздар абдан чоң болуп, сиздердин келечегиңиздер кең болуп, ушу балдар кыздарыбызга пенсия калтырып, бай апам, мен бай тайынем бар деп сиздердин атыңыздарды, атымды чыгарат деп мен азыркы күндө ошо менен иштеп атам да. Сиздерге да ушуну каалап кетем. Андан кийинкиси карап көрсөңүздөр, адам болуу күн сайын кыйын дегенде Чыңгыз Айтматовдун сөзү барга, ошол Чаншиде дагы күн сайын адам болуп атып, адамдык биздин инсандык сапатыбызды өстүрүп атып, ошол келген адамдар менен иштеп атып, команда куруп атып, дүйнө жүзүнөн курсаңыздар болот да, 110 мамлекетте иштейт биздин Чанши компаниясы. Карасаңыздар 110 мамлекетте. 57 өндүрүштүк базасы бар. Мен Чанши компаниясынын ушу өндүрүштүк базасын Тинзинге барып, 2 жолу барып көрүп келдим да. Биринчи барганда аябай таң калып келгем. Мен спонсорлорум менен барып келгем. Биз биринчи барганда ошо 400 киши барган да. Ошо 400 Кыргызстандан киши барып, аябай таң калгам да, ушунча киши барататпы депчи. 6 жылдыз кезинде мен азыр ойлоп көрсөм, 6 жылдыз кезинде 2 айдын ичинде $8.000 жасаганбыз. Мен спонсорум Мамыркулова Мира экөөбүз. $8.000 2 айдын ичинде Кытайга барабыз деп жазап, анан Кытайга барганда 45.000, дүйнө жүзүнөн 45.000 киши келгенде аябай таң калгам да. Эгерде дүйнө жүзүнөн ушунча 45.000 киши иштеп атса, мен өзүмө суроо бергем да, Медина, сен эмне кылып жүрөсүң? Сен биз сөзсүз түрдө иштешиң керек. Анткени канча адам ийгиликти жаратса, эгерде бир адам жаратса, экинчи адам жарата алат да. Ошол жерде мен көрдүм, бир индус киши, балдакчанын буту жок экен, ошол киши машина алып кетти. Анан 82 жаштагы киши машина алып кетти да. Ошону көрүп алып, эмне үчүн мен кыла албайм деп суроо, өзүмө аябай суроо бергем. Эмне үчүн кыла албайм депчи. Ошол көрүнүш, ошол индустриальный паркка баргандагы ошол мага көз алдыма келип, ошол ийгиликтерди жаратканга да мүмкүнчүлүк берди. Ошондуктан биздин бизнесте ушул мероприятиялар, конференциялар сөзсүз түрдө катышуу керек да. Эгерде биз катышпасак, көрө албасак, көрбөсөк, биздин компаниянын келечегин көрө албасак, кайдан? Өзүңүздөргө ишеним болуш керек да, компанияга ишеним болуш керек. Сиздин насаатчыңызга ишеним болуш керек. Ошондуктан бир да жолу ушундай конференциялардан калбашыңыздар керек. Бул биздин көп тармактуу бизнестин бирден бир секрети да. Ал эгерде конференцияга барбасаңыз, сиз кайдан энергия аласыз? Каяктан сизде ишеним болот? Ошончо адамды көрбөсөм мен элестете албайм азыркы учурдачы. Ошол адамдарды көргөндө, ошончо тилде которулуп атканын көрүп, ошончо адамдарды көрүп, азыркыга чейин көз алдыма келет да. Менин биринчи саякатым ошол Кытай болгон. Чоң самолетко түшүп, Боинг самолетко түшкөн биринчи 6 жылдыз кезимдеги менин кыял максатым орундалган да. Анткени бир да жолу самолетко түшкөн эмесмин мен ушу 40 жашымга чейин. Ошондуктан карасаңыздар, эгерде учпасаңыздар, самолетко ким самолетко түшпөсө, мына сиздердин кыял максатыңыздар орундалышына мүмкүнчүлүк бул дагы. Андан тышкары, бул саякат дегендей, мен өзүм саякатты жакшы көрөм деп айтпадым. Мынакей Турцияга бардым, Барбойго бардым, Алмата бизге тынбай бир жылда 2 жолу барып атып, мен азыр эстей албайм, уже 20 жолу барып койдум окшойт билинбегени менен. Кытайга бардым, Египетке бардым, Вьетнамга бардым. Дагы азыркы учурда Вьетнамга коюлуп атат. Мен Вьетнамдын ничанкын алып келдим. Азыркы учурда Кудай буюрса Фукок коюлуп атат да. Фукок ничанктан да сонун деп мен быйыл февралда туулган күнүм 50 жашыма барам деп аябай максат койгом, бирок барбай калгам да. Азыр Кудай буюрса ноябрга коюлуп атат. Ушу мотивационный программада Фукок коюлуп атат. Баарыңыздарга айтат элем, эмне үчүн дегенде, бул дагы биз үчүн мүмкүнчүлүк. Бул дагы биз үчүн максат. Аябай изденгем да, ошол Фукоктун баардык шаарларын издеп, бүттүгүнүн баасын билип, кайсыл жерде куму жакшы экенин чейин билип көргөм да быйыл мына февралдачы туулганым 50 жашымда өткөрөм депчи. Ошондо барбай калып Египетке кеткем да. Египетке да жолдошум менен, кудаларым менен барып келдим. Бул менин ушунчалык чоң кыял максатым орундалды десем болот да. Эмне үчүн дегенде, жолдошуң менен, кудаларым менен бир эс алуу бул өзүнчө эле бакыт экен. Ошондуктан сиздердин ар бириңиздерге ушундай кыял максат каалайм. Эмне үчүн дегенде, бул саякаттын дагы сонун саякат болду. Аябай мен азыркыга чейин
ошол Египеттин балыктарын азырга чейин айтып кетем да, Бакыт биз жолдошум менен кудалар менен отурганда, балыгы кандай эле, суусу кандай эле депчи, суунун ичинин баардыгы балык, түрлүү балыктар. Көзүңүздөрдү сууга салсаңыздар эле балыктын түрүн көрөсүздөр да. Ошондуктан бул менин ушул кыял максатым орундалып атат десем болот. Ошол Ташкентке бардым, Кудайым насип этип, Ташкенттик Magic City, Ташкент City'нин баарын көрүп келдим. Ошондуктан сиздерге эмне кылайт элем да, бул мен Чаншиге келгенимдин кыял максатымдын мынакей бирден бир саякаты орундалып атат. Азыр Кудай буюрса Фукокко путевка жазып атабыз. Кудайым буюрса баардыгыбыз Фукокто бирге жолугушалы. Андан кийинкиси дагы Токтогул Сатылганов айтыптыр, адамдын сөзү эмес, иши көрсөтөт депчи. Ошондуктан кээ бир учурда жок кылам деп коюп кылбай коюп атпайбызбы? Айткан сөзүбүздү орундатпай коебуз да. Бул дагы биздин ишибиздин алдыга жылбашына, алдыга жылбай артта калышыбызга, анткени сөзүбүздүн чечимибизге чекит койбосок, сөзүбүз менен сүйлөй беребиз дагы, ишибиз көрүнбөй калат да. Ошондуктан жыйынтык чыгарыш үчүн насаатчыларыбызды угуп, насаатчыларды сөзсүз угушубуз керек. Консультацияга отуруп, Кудайым буюрса, ар бириңиздер консультацияга отуруп, ушул Фукоктун тур путевкаларын жазайлы. Кээ бир адамдар эми саякатка көп чыккан адамдарга саякат кызык эмес чыгар, бирок ал адамдарга сахна кызык чыгар. Кээ бир бирөө менен сүйлөшсөм бүгүн, ушунчалык Алла Пугачевадой сахнада чыгып мен көп гүл алгым келчү дейт да. Бул бир адамдын кыял максаты да. Мен күлүп атам, вот мына келем десеңиз, сахна сиздики. Алла Пугачевадай болуп, сабак Алла Пугачева сабак ыргырдаса, сиз сабак өтүп, же сахнага чыгып подаркаларыңызды алсаңыз, бул сиз үчүн мынакей кыял максатыңыз орундалып атат деп. Бүгүн эле бир эже менен сүйлөштүм. Ушинтип сахнага чыккысы келчү экен да, көп гүл алгысы келчү экен. Эгерде мен айттым, азыр мына Фукоктун путевкасын жасасаңыз, гүлдүн баары сиздики болот депчи. Ал гүл айтмакчы, мен 6 жылдыз кезимде ушу сахнага чыкканда Дворец спортага чыктым, 27 гүл алгам да. Ошондо аябай сүйүнгөм, гүлдөрдү кучактап алыпчы. Ушунча гүлдү мен алдымбы депчи. Ушул гүлдүн баарына мен ушу 6 жылдызды жаап, мага ушунча гүл берди. Ушунча гүлгө татыктуу турбаймбы? Туулган күнүңдө бир эле гүл берет го, бири көп болсо 2-3 гүл аласың да. Ушу 27 гүл алдым деп, көпкө чейин, канчага чейин эстеп, ошо гүлдөрүмдү көрүп, сүйүнүп, бул дагы мына карап көрсөңүздөр канча адамдын кыял максаты да. Ошондуктан азыркы биздин Чанши, биздин бала кезибизде кыялыбызды 25 кыял максатыңды келери менен 25 кыял максатыңды жаз деп атпайбы? Ошол 25 кыял максатыңыздардын орундалышына мүмкүнчүлүк аласыздар да. Ошон үчүн мен ушул Чаншидемин. Мен ушунчалык Чаншини аябай сүйүп, ушунчалык жакшы көрөм. Эмне үчүн дегенде, ар бир продукциясын ырдап айтсак болот да. Канча адамга мүмкүнчүлүк, канча адамга ден соолук, канча адамга ийгилик тартылып атат да. Азыркы учурда адамдар айтат экенбиз да, эгерде бир адам башка адамдын жашоосун өзгөрткөн адам, бул эң кыйын адам экен да. Өзүңдүкүн эмес жашооңду, башка адамдын жашоосун өзгөртүп, ошол адамга мүмкүнчүлүк берип, ушундай саякатка, ушундай бакытка берген адам, бул аябай кыйын адам болуп эсептелинет экен да. Ошондуктан биздин Чаншиде иштеп аткан лидерлердин баардыгына башым ийип тазим кылам, насаатчыларыма тазим кылам, мен бизнес өнөктөштөрүмө тазим кылам. Карасаңыздар, канча адамдын жашоосун өзгөртүп атат, канча адамдын кыял максатын орундалганына мүмкүнчүлүк берип атат да. Андан тышкары биз ушу Ли Динюан мырзаны мен өз көзүм менен 2 жолу сүрөтүнөн көрдүңүздөр. Мен 2 жолу кол алышып, ушу мультимиллионер менен кол алыштым да. Анткени дагы бир жолку мотивационный программада Кыргызстанга келди да. Кимде ким ушу Ли Динюан мырза Кыргызстанга келет, кимде ким мотивационный программаны жасаса, өзү менен личный түшүп, өзү менен чогуу сүрөткө түшөсүңөр дегенде, ошондо жазап сүрөткө түшкөм да. Бул менин да кыял максатым болчу да. Карап көрсөңүздөр, ушу Кытайдагы мультимиллионер менен сүрөткө түшүш. Бул ар бир адамдын колуңуздардан келе берет да. Андан кийинкисин мен ушу Кол Арстан жаап атканда дагы 8 биздин Кытайга барабыз деди. Ошо Кытайга барардын астында дагы
Леденева мырза менен ушундай жолугушуу болот. Бул 8 жылдыздар кирбейт, ардак наамдар кирет дегенде ошол 2 айдын ичинде кол арстанды жапкам да. Бул мен үчүн аябай чоң иш аракет болгон. 2 айдын ичинде биз 8 же 9 сет аппарат сатканбыз да команда мененчи. Ошондо бул да мүмкүнчүлүктү колдонгонбуз. Ошол Кытайга барганда Леденева мырза менен ошол чогуу собраниясына чогуу отуруп, ошол жерде өзүнүн сөзүн угуп, Леденева мырзанын жолугушуп, кол алышып, белектерин алып келгем да. Биздин баардыгыбызга белек берди, сүйүнүп, ушунчалык элестетип көрсөңүздөр, Кытайга барып, өзүнүн кабинетине кирип, ар бирибиз менен кол алып, ар бирибизге сыйлык берип, подарка берди да. Ошо белекти алып алып сүйүндүм да. Эгерде кол арстанды жаппасам, каяктан кирмек элек. Ошондуктан сиздер дагы кол арстан болуңуздар, алтын арстан болуңуздар. Почетный член управления деп коет. Биздин эң чоң статустарыбыз бар да. Ошол статусту азыркы күндө эгерде ушул биздин мотивационный программа менен жапсаңыздар, 4 жыл 5 жылда жаап чыксаңыздар болот да. Анан мен могу барыңыздарга айтат элем да, мотивационный программа биз үчүн аябай мүмкүнчүлүк. 1 жылда 4 жолу саякат кылсаңыздар болот. Анын акчаларына чейин эзептеп, мүмкүнчүлүк кылып айтып да берем. Эгерде кимге ким керек болсо, бизнес бул өзү цифра да. Ошондуктан бизнести аябай эсептеп, чоттогонду жакшы билишибиз керек. Сиздерге дагы айтат элем, бул мен ушунчалык Чаншини сүйүп айтам да. Эмне үчүн дегенде, канча адамга бүгүн эле мен астыман эртең менен чыгып атканда өзүмө эмне деп коет, эртең менен эрте туруп медитация жасап, визуализация кылып, бүгүн азыр бир адамга мүмкүнчүлүк берем деп эртең менен базарга барсам, бир эже менин китебимди көрүп эле, сен бизнесменсиңби деп өзүнөн өзү айтты да. Мен азыр бизнесменмин деп ал жерге айткан деле жокмун. Бизнесменсиң, бир нерсе сатасыңбы, бизнес кыласыңбы? Сен эмне кыласың дегенде, ушул Чаншиге иштейм эже десем, мага кол бутум суставтарымы алып келип бересиң, силердин продукцияңарды аябай сонун деп айтат го депчи. Карасаңыздар, кандай сонун. Мен үйдөн чыгармай ушинтип чыккам, бирок ошол адамга мүмкүнчүлүк бердик да. Карасаңыздар, канча адамдын жашоосун өзгөртүп, кол бутун оорубашына мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Ошондуктан келиңиздер, сиздер дагы Чаншинин ар бириңе, ушул отурган адамдардын баары ар бириңиздер Чаншинин туу чокусуна жетет деп мен ишенип кете алам. Кудайым буйрса, ошол баардыгыбыз азыркы коюлган мотивационный программанын жеңүүчүсү болуп, баардыгыбыз Фукоктон чогуу ырдап бийлеп, Фукокту кыдырып, Вьетнамда Вимперл деген остров бар. Ошону көрсөңүздөр, укмушта. Мен азыр анын кооздугун айтып бите албайм да. Ошону көрүшүңүздөргө мен чын жүрөктөн тилектешмин да. Вимперл Фукоктун аябай жанында дейт. Мен өзүм ничанка барганда островко барганбыз да. Азыр болсо Фукоктун жанында экен. Ошол жерге барып эс алсаңыздар, укмуш кооздугун айтпаңыздар. Ошондуктан сиздерге ийгилик, ар бириңиздердин ушул ийгиликтин жаралышына сиздердин кыял максатыңыздар, биринчи кыял максатыңыздар аябай чоң болсо, ошол сиздердин ийгилик жарата аласыздар да. Майда сиздердин тоскоолдуктарды көрбөйсүздөр. Ошондуктан ар бириңиздердин кыял максатыңыздар чоң болсун. Сиздерге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Сиздер дагы келип, башка адамдардын жашоосун өзгөртүп, ушундай күчтүү лидер болушуңуздарга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Баарыңыздарга рахмат. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кандай керемет сөздөр, кандай керемет кеңештер. Терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул Медина ар бир өзүнүн сөзүндө, ар бир кеңешинде, ар бир өзүнүн тажрыйбасын айтып атып, ушул жерде отурган ар бир адамдын кыял максатын ойготтугу деп атам да. Мен өзүм мындай денем дүрүлдөп атат да, баргым келип атат. Ошондуктан андай эмесе биз экинчи спикерге өтөлү, анын дагы жообун угалы. Бул өтө назик айым, жигердүү лидер. Ал өтө чоң команданын татыктуу жетекчиси. Ош областтык филиалдын жетекчиси. Көптөгөн мотивациялык программанын жеңүүчүсү, автобонустун ээси, көптөгөн эл аралык конференциялардын катышуучусу, компаниянын 8 жылдыздуу өнөктөшү, алтын арыстан 1 жылдыздуу ардактуу наамдын ээси Жипара Камилованы чакырып алсак. Благодарю, Вселенная, за все. Все хорошо, а будет только лучше.
Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу бизнес өнөктөштөр. Сиздерди ушул Zoom аркылуу көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Бурул эже чоң рахмат. Кандай сонун промоушн кылып, мындай кандай десем, мен маанайым көтөрүлүп, бир башкача болуп калдым да. Сизге рахмат, жаркылдап жайнап турганыңызга. Жана ошону менен өзүнүн сонун тарыхы менен бөлүшкөн Медина эжеге дагы кол чабуулар, чоң рахмат. Медина эже канча адамдын чындыгында аябай максатын козгодуңуз да. Мен деле бияктан чындап эле ошол Тяньшини тандаганыма, Тяньшиге келип калганыма ушунчалык мындай кубанып отурам да, кайраданчы. Ошон үчүн сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Менин атым Жипара Камилова, кесибим боюнча мугалим, биохимик, үй бүлөлүүмүн, 3 баланын мээримдүү энесимин. Тяньшиге чейин мен 4 курстан эле университетте лаборант болуп жумушумду баштап, андан кийин мен Баткен областтык маданият башкармалыгында жетектөөчү адис болуп ишке кеткем. Ошол жерден 3,5 жыл иштедимби. Турмушка чыктым. Андан кийин ошол жерден декретке чыктым. Декреттеги отпускага чыккан бойдон мен балдар менен катар 3 түтөрөп, мен декреттеги отпускада 6 жыл отурдум да. Ошол мезгилде мен аябай кыялданчумун. Кээде чындыгында жолдошум дагы мамлекеттик кызматкер. Акча Баткен областтык администрацияда доходный отделде иштейт. Доходный отделде бөлүм башчысы болуп иштейт, бирок айлык аз да. Ошондо эртең менен турсам, даже акча калбай калса, таштабай кетсе, уктап калсам, мен аябай эме кылчумун да, балдарымды эшикке алып чыкканда, колдоруна бир нерсе алып бере албаганда ушунчалык ызаланып, анан ойлочумун да, азыр балдарыбыздын жаш кезинде ушундай кичинекей да, эң кичинекейим 3 айлык. Ошондо ойлочумун, ушул азыр акча жетпей атса, балдардын муктаждыгы, өздөрү чоңойгондо муктаждыгы чоңоет. Кантип акчаны жеткиребиз, кантип чоң окуу жайларга окутабыз деп аябай ойлонуп, ошол бир башкача кыялдар келчү да. Ушул бир жумуш кылсам, мен мынтип ойлоп айтканмын. Мен кайра ошол мамлекеттик кызматка барбайм, бир башка жумуш болсо экен, башка жумуш кылсам экен депчи. Ошол мезгилде изденип, ошол жөнүм Кудайга жеткен окшойт. Ошол мезгилде балдарым дагы иммунитети начар болуп, аябай бронхит, пневмония болуп, астмага айланып кеткен учур болчу ошол 6 жылдын ичинде. Ошентип изденип жүргөн мезгилимде мен Тяньшиге келип калдым да. Ошо Тяньшиге бекер келбепмин, Кудайга шүгүр, ошол балдарым деле бекер оорубаптыр да. Ошондо акчанын жетишпестиги дагы бекер болуптур. Ошон үчүн бир нерсе түрткү болуш керек экен да. Жаш өзгөрүш үчүн Тяньшиде баардык мүмкүнчүлүк бар экен, баардык мүмкүнчүлүк. Ден соолук дейсизби, азыр Медина эже айткандай, чоң акчалар дейсизби, чоң саякаттар, ар жылы 2ден саякат дейсизби, бүт баардыгы бар экен да. Кудайга шүгүр, бул жактан ошол мезгилде келгенимде, Жипара, сен деген ошол 10 жылда сен көптөгөн өлкөлөргө чыгып келесиң саякаттап, сен деген чоң бизнестин ээси болосуң, анан сен жолдошуң менен иштеп каласың, анан автобонустар катар компаниядан аласың, анан өзүң кыялданган үйдө жашайсың деп айтса, ушундай чоң ийгилик жаратасың десе, мен ошондо ишенмек эмесмин да. Койчу, каякта мен кыла албайм да, ушулар кылат да демекмин. Бирок Кудайга шүгүр, азыр ошонун баардыгы болду. Мен 2013төн бери, Кудайга шүгүр, 2013төн бери мына 26 жылга чейин бир эле пандемияда чыкпай калдык. Ошончо жылы ар жылы саякатта жүрдүм да. Саякат. Андан кийин ушул ден соолук, балдарым жакшы жыйынтык алды. Мен ушул Тяньшиге, эмне үчүн Тяньшидемин? Мен ушул апам үчүн келип турмун да. Апам Тяньшиден өтө ден соолугунан жакшы жыйынтык алды. 10 жыл больницага жаткан жок, давлениясы көтөрүлүп. Постоянно атам машинасы даяр турчу. Давлениясы көтөрүлсө, ошол терапияга жетчик да. Кудайга шүгүр 10 жыл больницага жаткан жок. Андан кийин дагы бир кокустук болуп, реанимацияга 275 давление менен түштү да апам. Мына ошол 10 жыл ичип жүргөн азык затынын негизинде апам бир нерсе болбой, реанимациядан ушунчалык ийгиликтүү неврология которулгандан кийин 2 ай постельный режим баскан жок. Продукцияны ушунчалык ударный дозада берип,
өтө жаш жыйынтык алдык. Азыр апам басып жүрөт. Бир колу кыйшай, колу бир иштебей же путу иштебей же бир жери кыйшайган жок да. Ошон үчүн мен тяньшидемин. Биринчиден мен ошон үчүн айтам, мен тяньшиге бекер келбептирмин депчи. Анын ичинде үйдөгү бир туугандарыбызда канча деген жыйынтык болду. Үкам уулдуу болду, сиңдим кыздуу болду. Анын өзүнүн баягы ден соолуктуу продукцияларды колдонуп ден соолуктуу да. Ошон үчүн канча адамга жардамыбыз тийип атат, командабыздан канча адамдар результат алып, канча ыраазычылык билдирип атат. А сиздер ойлойсуздарбы, мен бул жашоодо мен мындай ойлончумун да кичинекейимден. Мен бирөөлөргө жардам бергим келе берчү да, дайыма жардам бергим келе берчү. Ким кайрымдуулук жасагысы келет? Баардыгыңыздар, Алла Таала айткан экен, колуңда бар нерсе менен биз кайрымдуулук жасасаң болот деп. Ошон үчүн биз деген ушул кайрымдуулук иштерин жасап атат экенбиз. Себеп дегенде ден соолукту сактаганды, жана органдар сактаганды, ден соолуктун маданиятын элге жайылтып атканыбыз бул биринчиден кайрымдуулук. Канча адамдар результат алып, канча адам апасы сакталып, канча адамдын баласы сакталып, канча адамдардын бир жерге бир кружокко барсаңыз мынтип айтыш керек да. Ниет кылам эртең менен, Аллахым өзүң бере турган сенсиң, жыйынтыгында, ийгилигинде мен болгон себепчи деп көздөрүн, кулактарын, жүрөктөрүн ач деп чыгам. Кудайга шүгүр, барган жерде кимдир бирөөнүн өтүп сакталып калат, кимдир бирөөнүн ден соолугуна абдан чоң жардамыбыз тийген болот да. Ошон үчүн бул тяньшиде, ошон үчүн дагы мен элдерге көптөгөн жардам берүү үчүн дагы мен тяньшиде экенмин да. Бул менин миссиям го. Бул Алла Таала менин планым эмес, бул Алла Тааланын планы экен. Ошондуктан азыр сиздер тяньшиге бекер келген жоксуздар. Эч кимиңиздер бекер келбедиңиздер да. Ошон үчүн ал эми аркаңдагы дистрибьютордун бүт баарына колуна жетелеп, баардыгыбыз тяньшиге көзүбүз жабык келет экенбиз да. Анан насаатчынын багыты менен, окуу системасынын багыты менен канча тренингтерден өтүп, анан биз көзүбүз ачылып, укмуш жашоого өзгөрүп баштайт экенбиз. Мына ошон үчүн Кудайга шүгүр, бул жашоо тяньши университети бизге абдан чоң өсүүнү берди, өтө чоң өсүүнү берди да. Ошентип отуруп, аркаңыздан бирөө ийгиликке жетсе, аркаңыздан, командаңыздан бирөө мотивационный программадан сыйлык алса, демек сиз аласыз. Аркаңыздан бирөөнүн жашоосу өзгөрүп, автобонус алса, демек ушунчалык кубанычтуу, ушунчалык бир, кандай десем, бир адамга, бир үй бүлөнүн жашоосун өзгөрткөнгө салым кошуп койсоңуз, бул ушунчалык бир, кандай десем, бакыт да. Ошон үчүн жана Медина ажы айтып кеткендей, ийгиликтүү болуш үчүн сен бирөөнү ийгиликтүү кылышың керек деди. Мен ошол бир китепти окуганда, сен байыш үчүн дейт, бирөөнү бай кылышың керек дейт да. Ошон үчүн баардык аркабыздан келген дистрибьюторлордун бай болушуна, ийгиликтүү болушуна, саякаттуу болушуна биз салым кошо берсек, демек өзүбүздүн ушунчалык бир жолдорубуз ачылат экен да, чын жүрөктөн. Мына ошон үчүн мен ошон үчүн деле тяньшиге келиптирмин, аябай чоң миссия менен. Бул бизнесте мен биринчиден эмне айтмакмын? Биринчиден тяньшиде биринчиден чечим экен да. Жана Медина эже туура айтты. Мен ушул тяньшиге келип эле, балдарым жыйынтык алгандан кийин тяньшиге келип, чечимим Алматыга барып келгенде эле мен бул бизнести жолдошум менен жасайм деп, аябай катуу мындай жакшы чечим койгонмун да. Ошондо жолдошумду дагы өзү ошол маалда Финполицияда иштейт эле. Жолдошумду дагы бул жумуштан, өзүнүн жумушунан чыгарып алып, экөөбүз иштеп баштаганбыз да. Ошондо мен эч качан мындай күмөн болбоптур да. Тяньши болбой калса биз уят болуп калбайбыз бекен элдерге, туугандарга деп эч качан ойлобоптурбуз. Демек, чечим бекем болсо, Сайтмурат Давлатов айткан, чечимиң бекем болсо, бүт жолдор ачык сага. Бардык ишиң жүрө берет. Сен эмне үчүн бизнесиң жүрбөйт? Эмнеге ишиң жүрбөйт? Чечимиң жок деп. Вариантың бар деп, бул тяньши болбой калса, бул жакта бул жумушумду кыла берем, тяньши болбой калса, бул жумушумду кыла берем деген болсо, анда бизнес жүрбөйт экен. Мына ошон үчүн сиздердин биринчи чечимиңиздерден өтө маанилүү. Чечим бекем болсо эле бүттү. Бизнестин дагы ысык суугу бар да. Канча мындай тоскоолдуктардын бүт баарына оңой жеңгенге, тоскоолдуктун бүт баарына тоскоолдук жөн келбейт экен. Кээ бир келип айтышат да, сен жолдошуң жакшы экен, сен бул бизнесте экөөң иштейт экенсиң, ошон үчүн сени түшүнөт деп айтат да. Бирок менин жолдошум биринчи күндөн эле келип мага кошулуп иштеген эмес да. Канча офиске барат, сонун экен иштейм деп чыгат, тааныштарына айтат, отказ кылса келет, тяньшиңди урдум дейт да. Жасабайм дейт. Бул сен өзүң кыла бер, сага боло берет экен. Мен өүрүм менен жүрөйүн деп айткан күндөр болгон да. Ошон үчүн мен андан эмне дейт элем? Кел офиске кел, сабакка кел деп отургуза берет элем да. Анан офиске келгенде эле
бизде үй бүлөлүк жуптар аябай көп болчу. Ошолорго айтат элем, мактап койгулачы, мактап коюңузчу депчи. Анан алар болсо, Жунус, молодец, сен соонун, келе бер офиске, келе бер, сенден чыгат лидер деп айтчы. Ошентип отуруп алар мактап жүрүп, анан лектор кылдык, эркек адамдарды лектор кылыш керек экен. Алар лекция өтсө, укмуш адамдарды окутуп, анан ошол лекциясы деле чыкканда мактап коюңуздар, сонун өттүң деп коюңуздар деп отуруп, мактап отуруп, анан лидер болду да. Бишкектен экзаменден да өткөндө баардык лидерлерге таанымал болуп макталганда аябай самооценкасы көтөрүлүп, анан ошол негативтерге чыдап менен иштеп баштады. Канча тренингтерге өттүк. Не демекчимин? Бул тяньшини үй бүлөңүздөр менен жасасаңыздар, жолдошуңуз менен, уулуңуз, кызыңыз менен же болбосо жубайыңыз менен жасасаңыз, демек мындай экен да, үйдө бири-бирини түшүнүү жакшы болот экен. Мен мындай ойлогон оюң бир, көздөгөн максатың бир, сүйлөгөн сөзүң бир, урушсаң тяньш менен урушуп кетесиң. Жарасаң кайра эле бирөөгө чалыш керек, баягы эмне кылды, жанагы акчасын салдыбы деп кайра тяньш менен жарашып кетесиң. Мына ошон үчүн сенин бул жашооң тяньш болуп калат экен да. Жанагы лидерлер айткандай, ваннага кирсең деле зубный паста тяньши, идиш жубайын десең дичо тяньши, жатайын десең матрасың тяньши, дагы эмне, бүт жанагы маска коеюн десең тяньши, бүт баары тяньши болот. Ошон үчүн ушул жолдошуң менен бизнес жасаганым деле бул тяньшиде аябай чоң жанагы көрсөтүлгөн мүмкүнчүлүктөр тең бирге жеткенге чоң мүмкүнчүлүк да. Мына ошон үчүн үй бүлө менен жасаган эң жакшы тяньшини. Мен ошон үчүн деле тяньшидемин да. Дагы бир нерсеси, негизи экөөбүз бирдей өскөнгө, экөөбүз бирдей руханияттуу, духовный өскөнгө, бул бизнесте акча жөн адамга келбейт экен да. Эч качан жөн адамга келбейт экен. Мен ушул сөздү укканда айттым да, бияктан өсүш керек десе, мен аябай кыйналчумун. Кантип өсүш керек, кантип депчи. Анан ошондо үстүңөрдөн иштеп башташ керек десе, азыр көпчүлүк кантип иштейбиз дейт го. Мына өзүбүздүн биринчи эле колума ушул Ойлон ойгон деген китеп кирген да, 2013-жылы. Андан кийин ошол китепти окуп баштаганда мен аффирмация кылганды үйрөндүм. Мен ошол китепти окуп баштаганда мен ыраазычылыкты, ушунчалык баардык нерсеге ыраазы болгонду үйрөнгөнмүн да. Анан дагы сырткы дүйнө, ички дүйнө дегенди ошол китептен аябай жакшы түшүнгөнмүн. Себеп дегенде сырттагы адамдар дейт, баардыгы сырткы дүйнө менен жашайт. Сырткы дүйнө проблема менен, көрө албастык менен, бири-бирине жакшылык каалабайт, сырткы дүйнө менен жашайт дейт. Ички дүйнө менен жашаганда адам ыраазы болуп, баардык нерсеге, баардык кандай болбосун ошол нерседен сабак алып, ыраазы болуп дегенди окуганда ушунчалык мен ошол китептегидей аткарып баштагам да. Андан кийин «По созданию может все» деген китепти, Джон Кеханын китеби колума түшкөн. Ошол мезгилде Джон Кеха эмеге келген, Алматыга. Мен ошонун тренингине оштон жалгыз баргам да. Мына ошентип отуруп, үстүбүздөн иштеп, аябай өсүп, мен билгенимди жолдошума айтып, жолдошум билгенин мага айтып, ошентип бири-бирибизди колдоп, бир бүтүн болуп бул бизнести жасадык. Мына ошон үчүн Кудайга шүгүр, биз канча тоскоолдук болсо бирге жеңип, бул жашообуз тяньши, жашообуз тяньши да. Ошон үчүн мен кандай ушунчалык жолдошума биринчи результат, тяньшиден результат көрсөткүм келген да. Чоң акча, айлыгымды алып келем, көрсөтөм, берем. Ушунчалык тызылдап акча алып келем да. Себеби мен ошол жолдошумду иштетип калышым керек тяньшиде. Ошон үчүн биринчи 1200 айлык алып келдим, андан кийин 4000 айлык алып келдим, андан кийин 8000 айлык алып келдим. Ошентип отуруп 10 канча миң айлык алып келдим. Ошентип отуруп 6 айда мен 5 айда мен $1000 айлык алып келгенде, анан жолдошум көңүл буруп, анан мага кошулуп иштеп баштаганда. Ошон үчүн жолдошуңуздар иштебесе, демек сиз результат көрсөтпөй атасыз да. Результат көрсөтүш керек үй бүлөдө. Ошентип отуруп, анан ошо жана мен айткандай, бирге өсүп, бирге жасасаңыз, демек бирге саякаттайсыз. Балдарыңыздын үйдөгү сөздүн бүт баары тяньш болот экен. Ошентип отуруп мен балдарым менен жана коллаж жасаганда деле максатыбызды унутуп калса балдардан сураш керек деп укканбыз, балдардан сурап, бүт баардыгын жасап, анан ушу балдарыбызга сөз берип алып, ушу балдарыбыздын мындай кандай десем мотивация берет экен да. Бир карасаң ата энең мотивация берет, карап атат, жашап өтүп атат. Экинчиден балдарың мотивация берет. Бул бизнести ошентип элечи система жолуна түштүк, жасай бердик. Кудайга шүгүр, ушул туугандардын алдында чоң результат көрсөттүк. Бул деген ошон үчүн дагы кандай десем, бир жолу мен негизи тяньшинин башында балдарымды мен биринчи жылы эле
кызым окууга кирген, Алипе майрамына барган эмесмин да. Анан кийин кыш эмеси 1 сентябрда да барган эмесмин. Алып мен анда Кытайда болчумун. Андан кийин ошол кызымдын Алипе майрамында дагы мен Алматыда болчумун. Андан кийин кышында дагы жаңы жыл болгондо мен Ала Тау деген эмеде санаторий эмеде Алматыда лидерский каникул болгон, ошол жакта болгом да. Ошентип балдарымдын, кызымдын ушул мектепте эмнеси болсо бир катыша алган эмесмин. Жунус барчы, анан айтчы. Апасы барбы жокпу деп айтып атат, бир барбайсыңбы депчи. Ошол балдар үчүн мен тяньшиде болдум да. Азыр Кудайга шүгүр кызымды Кытайга алып барып келдим. Былтыры балам менен кызымды Ташкентке тренингке алып барып келдим. Андан келип эле Жунус балам менен жанагы Алматыга тренингке кетти. Десманпанктын тренингинде Малайзиядан келип окутту. Ошол тренингке барып келди да. Канча деген сұрактар жоюлуп, балам укмуш өзгөрүп келди. Мына ошон үчүн дагы мен тяньшидемин да. Карабайсызбы? Ошол биринчи жылдары мен алардын Алипе майрамына жана ошол майрамдарына бара албаган менен Кудайга шүгүр мен ошондо аябай жоопкерчилик менен иштеген экенмин да. Азыр балдарыма ошол чет өлкөгө алып чыгып, тренингке алып барып, мен бактайба балдарымды тренингке алып барып, келиндерин тренингке алып барганда мен ушунчалык чоң максат койгом. Мен дагы бир мышление болуп, бир команда, үй бүлөдө бир команда болуш үчүн мен дагы ушул балдарымды чоң тренингтерге алып барам деп максат койгом. Кудайга шүгүр менде башталды былтыры. Ошол бир жылдын ичинде эле Алматыга тренингке, Ташкентке тренингке экөө менен улум кызым менен жана кызым менен кайра эле ноябрда Кытайга саякаттап, экөөбүз тең бекер путевка менен оштон 8 адам менен барып келдик. Ошон үчүн мен карабайсыздар, уулуңуздар, кызыңыздарды ойлоп, ошолор үчүн дагы аябай жоопкерчилик менен тяньшини мындай экен да. Тяньшини серьезно кабыл алып, чын жүрөктөн, чын ниеттен жумуш кылсаңыз, анда тяньши ошондой серьезно результатын берет экен. Тяньшиде бир күн тяньшиге келип офиске 5 күн үйдө жатып алсаңыз, ага сиз ошого деле, эгерде сиз ошондой кылсаңыз, ошого деле автоматташып каласыз экен. Ал эми сиз күн сайын офиске барып, күн сайын офисте адамдарды чакырып келип, жөн эле отуруп эмес, кечке экөөң үчөөң сүйлөшүп алып эмес, адамдарга маалымат берип, түштөн кийин болду, бас эми кружокко чыгайлы деп, кружокко кетип, ушинтип процессте убактыңызды пресс кылып, 1 мүнөттө убактыңыз кетпегенге аракет кылсаңыз, биздин ишибиз ошол экен. Неге дегенде, мотивационный программа 3 айга жарыяланып атат. А биз кечке бирөө менен чай ичип сүйлөшүп отурганда биздин убактыбыз кетип калат. Ошентип кайсы бириге автоматташкыңыз келип атат. Ошондой пресстеп, адамдарга маалымат берип, ошо адамдардын үйүнө эже азыр кружокко көбөйсүзбү, азыр бара калайлы деп, эжеге туура багыт берип, чакырганды үйрөтүп, тарсылдатып ошентип күн сайын иштей берсеңиз, күн сайын офисте, күн сайын кружокто, ошого автоматташып каласыз. Бул норма болот. Эгерде жок, бир күн офисте калганы 5 күн үйдөсүз. Ал дагы сизге автоматташып калат. Чыга албайсыз. Ал дагы сизге нормага айланат. Анан сиз 5 күн үйдөсүз да, же 4 күн үйдөсүз. Анда үйдө эмне иш болсо сизге айтат, небре караш керек болсо сизге айтат. Туугандар келген болсо, ал үйүндө болот, иши жок. Бардыгы келе берет. Бардыгы тойго барайлы, ашка барайлы, тияка бияка барайлы деп сизге эмне ошол норма болуп калат. Ошондо аягы кандай болот результат? Экөөнүн результатын карап көрүңүз. Кимиси тызылдап иштеп аткандар бардыгы жеңүүчү болуп чыкканда, мотивационный программада жеңүүчү экен, Вьетнамга кетип атат дегенде, ичибиз тызылдап, анан өзүбүзгө оправдание үчүн не дейбиз? Булар насаатчысы күчтүү да. Же болбосо бунун акчасы көп да деп, эмне оправдание жасайт экен да. Мына ошон үчүн ошол биз дагы ошондой аябай серьезно кабыл алганбыз тяньшини. Бул жагы биринчи Кытайга мотивационный программа болгондо, бул жагы биз Баткенге кружокко барчык, Баткенге. Түнкү саат 2-де келип калчык. Уктап, ошондо орозо болчу, Сарылыкта Жунуска берет элем. Жунус орозо болчу. Анан бул жака Аксыга кетчик. Ысык да, аябай ысык болчу. Өтө узун жай болчу. Ошонтип Аксыдан кружок кылып, анан кийин таң аткыча монтип келип калат элек да. Дарбыздар жүктөп, ошол Кызылжарда аябай дарбыз берчү бизгечи. Анан ошентип отуруп, биз мотивационный программаны $3000 3 путевканын эси болгонбуз да. Ошондо Асыда бир укамды чыгарганымда биз экөөбүз катар чыгып кеткенбиз. Азыркы мотивационный программа дал ошондой да. Азыр бир аркаңыздан бир лидериңиз чыгарсаңыз, анда эмне? Насаатчы дагы чыгып кете бере турган мотивационный программа. Бул вообще сонун болуп атат.
мына ошентип сиз кадамыңызды, биз кадамыбызды ошондой чын дилден серьезно кылсак, демек результатыбыз ошондой болот экен да. Мен ошон үчүн ошого биз автоматташып калыппыз. Не демекчимин? Биз ошого автоматташып калдык. Күн сайын мен туугандарым деле көңгөр эмес Тяньшиге келгенде. Алар продукция эле колдонуп потребитель болгон да азырагы. А мен ушул туугандарым жок десе, мен ошону карап отурган эмесмин. Мен холодный контактты баштапкы дистрибьютордук окууда муздак топ деген бар. Ошо муздак топту ушундай кармап алып, ошол холодный контакт менен аябай жакшы иштегем да. Аябай жакшы иштегем. Ошол автобустан деле алып келе берет элем, банядан деле алып келе берет элем, пардан деле ошонун номерин ала берет элем. Ошентип мен ошого деле автоматташып калыптырмын да. Азырга чейин эле жанымдагы адамдын номерин алып, ошондой болуп эртеси чакырып эле бүгүн деле салонго бардым. Салонго барсам, бир кыз, жаш кыз, канча 91-жылкы. Беттери угри болуп, ушуну эмне кылсам болот? Бар жокту койдум, эчтеке кылсам кетпей атат деп жанындагы кызга айтып аттыр, мастер кызга. Анан кийин мен айттым, канча жаштасың? Ушунча жашта. Ошол неме, анын үчүн аллергияң кетпесе, ичиңди тазалашың керек, ичегиңди боор тазалаш керексиң. Апа, сиз каяктан билесиз? Мен 13 жылдан бери иштейм мындай Тибет медицинасы менен десем, эже номериңизди бериңчи деп, ал дагы эртең офиске келе турган болду да. Муну ошентип биз байкасак эле болду экен. Ийгиликтүү адамдар байкаганды билиш керек экен да, байкаш керек экен. Кимдер сүйлөп атса, ким эмне күлбөккө барсаңыз эле, биринчи кирип отурасыз, адамдар өз алдынча сүйлөйт, алардын сөзүнө жараша, муктаждыгына жараша сүйлөш үчүн аларды байкаш керек. Ошентип отуруп холодный контактка укмуш болуп эме болгом да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, ошого эмнеге автоматташкыңыз келип атса, ошону жасай бериңиз да. Результатты жөндөн жөн күтпөш керек. Результатка бүгүн эмне эктиңиз? Ошого эмне кызмат көрсөттүңүз? Аягында кандай жыйынтык аласыз? Эгинде деле эгип койсоңуз ал, суу койбосоңуз, отобосоңуз, карабасаңыз, чаппасаңыз ал результат мөмөсүн бербейт экен да. Жердин закону, табияттын закону ошондой экен. А биз деген Тяньшиде мектепте окуткан жок, бизди Тяньшиде университетте окуткан жок. Бул жаңы маданият, жаңы кесип болгон үчүн биз ушул окуу системасына жабышып алып туруп, окуп, ошону практика кылып туруп, насаатчыны туп-тура түшүнүп эле кете берсек, анда сиз Тяньшиден өтө чоң ийгилик жаратасыз. Мен Кудайга шүгүр, ошентип бул жакта Тяньшиден эмне кылдым? Мотивационный программанын негизинде биринчи ошол Кытайга путевка алдык. Кытайга биринчи өзүм барып келдим төлөп, $1000 айлык алганда. Андан кийин Кытайга путевка менен барып келдик. ЮКАм бир тууган эң кичинекей иним, анан жолдошум болуп, дагы 3 дистрибьюторум болуп, 6 адам болуп барып келдик да. Андан кийин Индонезияга Москвага барып келдик жолдошум менен. Жолдошум ошол жерден чачым чыгарды. Андан кийин келип абдан катуу иштеп, Индонезия, Малайзияга путевка алдым 2016-жылы. Санкт-Петербургка барып, августта, сентябрда кайра эле Малайзия, Индонезия, остров Бали. Ошентип отуруп Турцияга путевка, ошо ар жылы ушундай автоматташкандын негизинде ийгилигиңиз деле мына кызматыңыз элге кызмат көрсөтүү, сиздин иш аракетиңиз процессте автоматташса, демек ошонун ийгилигиңиз деле автоматташат экен. Мен ошон үчүн Кудайга шүгүр, ушу Тяньшиде ден соолуктуу болгон үчүн келиптирген Тяньшиге Кудайга шүгүр. Экинчиден чоң акчаларга, чоң акча жөн адамга келбешини түшүнүп, өзүм үстүнөн иштеп баштап, өзүм ойлорум менен күрөшүп, кайсы ой келет, аңдап таңдап, кайсы сөз чыгат, баардыгыны мындай контролдо болуп калат экенсиң да. Ошентип отуруп магнит болуп, кантсе магнит болот дей берчимин да. Кантсе магнит болот. Адамдар өзү келет. Көп адамдар мага өзү келген да. Ошентип отуруп мына руханиятты өскөнгө аракет кылып отуруп, инсандык өсүү деп коет. Кандай Тяньшиге мен ойлочумун, Тяньшини мен жасай албасам керек деп. Ушул окуу системасынын насаатчынын чоң багыты менен аябай чоң өсүү жасап, анан ушунча ийгилик болду да. Кудайга шүгүр. Ошентип бул Тяньшиге мен ушу дүйнө жүзүн кыдырып, жолдошум менен, үй бүлөм менен, анан кийин бул жактан биринчиден мен башка жумушта иштесем, 4 балда отурмакмын да. Мен ошо Аблонода университетте иштемекмин. Канча университетке чакырды мени. Мен Тяньшиде барбай койдум. Мынтип айтат: сен болбогон эле компанияда жүрөсүң, басчы бери, сабак берейин, муну университетке кел дейт да. Анан сиңдим айтат, жакында эле, канча бир 5 жыл болуп калды го. Ушу жыпажы кичине неме алып албайсызбы, сабак алып албайсызбы университеттен дейт да. А мени жөн эле жүрөт деген деп ойлогон да башындачы. А мен туруктуу характермен постоянствону кармап туруп, ушу Тяньшиде иштеп, Кудайга шүгүр, алар
4 балда отурат, мен деле ошолордун бири болуп отурмакмын да. Кудайга шүгүр, канча жашообуз өзгөрдү, канча дүйнө жүзүн көрүп, көз карашыбыз өзгөрдү. Ошон үчүн мен кемин да. Андан кийин бул жакта мен туруктуулукту аябай жакшы үйрөндүм. Жана адамдарды ошол баягы эле адамдарга кайрымдуулук жасаган үчүн дагы мен тяньшиде экенмин. Дагы канча адамга мен жардам тиет экен, дагы канча адам жашоосун өзгөрткөнгө себепчи болот экенмин деп, мен күн сайын ошого дагы чоң максат коюп, чоң максат койсоңуз ошону жасайм деп отуруп эле канча адамдар ден соолугу алып калат экен, канча адамдар 6-7 статусту жаап калат экен да. Мен ошон үчүн деле ошо тяньшидемин. Анан эң негизгиси Россияга барсак деле, Россияга барып иштесек деле менин кайны укаларым иштейт. Ушундай бир чоң ийгиликти анан жаратмак эмеспиз, Кудайга шүгүр. Азыр болсо ошол биз негизи бир комната үйдө отурчук да Ошко келгенде. Азыр болсо жакшылап 200 квадрат метрде подвал менен 3 этаж кылып үй салып, коллажды эмне деп жасасак, ошонун баардыгы болду да. Ошон үчүн бул тяньшидем үчүн тяньшидем, мен максаттарым жеңил орундалыш үчүн дагы тяньшидем. Ошол убагында балдарымды таштап, балдарым садиктен, мектепте калып калчу. Саат 6 болгондо садиктин эжекеси чалчу. Мектепте да калып калчу да. Ошондой катуу иштеген экенбиз да. Азыр болсо Кудайга шүгүр, ар бир баламдын өзүнүн комнатасы бар, өзүнүн каалаганын кыла алат. Алар биз менен кошо жүрүп, алардын да ой жүгүртүүсү өзгөрүп, ошон үчүн деле мен тяньшидемин. Кудайга шүгүр, главный мен апам, ата-энем ден соолукта. Жана звонок кылсаң, мен ооруп атам, бул жери мындай деп эч качан айтпайт. Кудайга шүгүр, шүгүр, шүгүр. Мен балдарым дагы ден соолуктуу, биринчиден тяньшид ден соолуктан сабаттуу болгондугубуз үчүн тяньшиде экенбиз да. Мен ошон үчүн тяньшидемин. Көп нерсени үйрөндүм, жана акчадан сабаттуу болгонду, жана дүйнө жүзүн кыдырганды, жана дагы чоң максат коюп, ошол максатка мындай жеңил орундалыш үчүн дагы мен ошого дагы мындай даяр болуп, жана үй бүлө менен бизнестин равновесиясын кармаганга дагы аябай уста багып жүрдүм. Үйдү уста багып жүрдүм. Уста бактым деп эч качан айткан жокмун да мен. Биз жөн эле ишке барып келбейбиз, элдерге ошо бияга арабанга кетем, бияга ноокатка кетем, бияга куршапка кетем. Ошонтип устага тамагын берип коюп туруп, ошонтип иштеримди жасап, көлгө деле үй бүлөбүз менен ошо уста бакканда бардым. Турцияга да барып келдик да. Уста багып жүрүп элечи. Адамдар айтат, сен кантип үй салтасың, күндө эле ар жактасың депчи. Мен ошон үчүн дагы тяньшид экенмин да. Көрдүңүзбү? Бул Алла Тааланын чоң бир сыйлыгы деп айтам, тяньшинин мүмкүнчүлүктөрүнө. Алла Тааланын бир чоң сизге берген белеги. Ошон үчүн ар бирибиз ошол тяньшиден бекер келген жоксуз. Бул жакта сизди аябай чоң ийгиликтер күтүп турат. Чоң ийгиликтер күтүп турат. Главный үй бүлөңүздө ден соолук, бакыт, тынччылык. Жана элге сиздин нуруңуз чачырап турат, элге сиздин жардамыңыз тийип турат күн сайын. Мына ошол бакыт экен. Ошон үчүн мен тяньшидемин. Мен ушул тяньшиге келип калганда мен көзүмдү ачып, мага багыт көрсөтүп, мен ким элем, ким болдум? Мен ошон үчүн мен насаатчыларыма чоң ыраазычылык билдирем. Фатима эжеге чоң ыраазычылык билдирем. Колунан жетелеп ушунчалык тызылдатып, мен баштапкы фундаментимди сонун кылып түптөгөн мен Фатима эжеге өтө ыраазымын. Жана Гүлнара Хасанова, Кызжан Орозбаева, Бакиза Орозбаева эжелерге, бүт насаатчыларыма мен терең ыраазычылык билдирем. Дайыма Гүлнара Хасанова мотивация берип, давай деп үнүн укканда эле туруп баштайсың да, башкача болупчу. Ошон үчүн насаатчылар булар дайыма бир эме экен да, маяк экен. Ошон үчүн мен дагы ошо насаатчыларым жолун жолдоп, күчтүү насаатчы болгонго, күчтүү маяк болгонго күн сайын биз жунус экөөбүз аракет кылабыз. Жана чоң жоопкерчилик менен бизнесиңиздин жоопкерчилигин алың мойнуңузга. Жана серьезно мындай чын мамиле кылыңыз, чын ниет коюңуз, туруктуу иш аракет кылыңыз. Бүттү, ийгилик эч качан сизден кетпейт. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң ошо Вьетнамда бирге болойлу. Бир самолет 144 адам ушул тяньши болуп эмеге Турцияга барганда эле бир самолет Вьетнамга барайлы деп ниет кылам. Баарыңыздар менен чогуу. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эң сонун Жыпара чын жүрөктөн чыккан тажрыйбаларың менен бөлүшкөнүңө абдан ыраазычылык билдиребиз, терең ыраазычылык. Жана биздин спикерлерге ар биринин баягы жүрөктөн чыккан өздөрүнүн ичиндеги ой толгоолору менен бизге терең мындай бөлүшүп бергендиги үчүн ыраазычылык билдирип өтөйүн. Анан бул жерде мындай да, ар бир ийгиликтин баягы жаратыштын сырларын азыр ушул жерде баарыбыз үйрөнүп алдык деп айтсам да болот да. Мага аябай өзгөчө жакканы могу түгөйлөрдү. Түгөйлүү бизнести кантип куруш керек дегенде,
bir эме мага эсиме түштү да, ар бир дейт ийгиликтүү эркектин аркасында дейт акылдуу аял турат дейт да. Аял акылдуу болсо үй бүлөлүк бизнести куруу да оңой экен, Биз азыр ошонун секретин үйрөнүп алдык. Эми урматтуу өнөктөштөр, ушу бүгүнкү сабагыбыздын негизги маңызы бул ар бирибиздин эмне үчүн деген сурообузга жооп табуу болчу. Анан өз максатыбызды бая тактоо болчу. Азыр биздин спикерлерибиз өздөрү баягы жүрөгүнөн чыккан ойлору менен сиздерге жаңы дем, жаңы мотивация жана жаңы ишеним берди го деп мен дагы ишенип кетем. Себеби мен өзүм ушунчалык азыр толкунданып жаңы демде болуп отурам. Эгерде ушул бүгүнкү тема сиздер үчүн пайдалуу болсо, анда аны иш жүзүндө колдонууга аракет кылыңыздар. Себеби билимдин баалуулугу бул аны колдонууда. Угуп эле тим болбой, ошону колдонсоңуздар, Кудайым буюрса, жанатан бери кайра айтылып аткан Фукокто чогуу болуп калабыз деп мен Кудайдан тилеп кетем. Кудайым ар бирибизге ошол саякаттарды буйрсун, ушул ийгиликтер жугуштуу болсун. Баарыңыздарды активдүү катышканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Биздин ар бир жумада 2 жолу болуп турган сабактарыбызга катышып туруңуздар. Азыр биздин спикерлер айтып кетти, бул жерде эң негизгиси билим болуш керек дейт. Ошон үчүн биз ар бир сабакты үзбөй катышып туралы жана өзүбүздө ишеним болуш керек экен. Анан аракетибизди токтотпошубуз керек экен. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, түнүңүздөр бейпил болсун. Саламатта Рахмат чоң, болуңуздар. сизге да рахмат чоң. Бирле же.